Эми урматтуу коллегалар, 2 жылдан бери мамлекетке Садыр Нуркожоевич келгенден бери бир топ жакшы иштердин баары болуп атат. Бир эмес 2 жолу эми тилекке каршы Баткенди кайра ордуна келтирүү боюнча жумуштар менен алек болуп калдык. Бирок биздин комиссиябыз жеке эле муну кайра ордуна калыбына келтирүү эмес, Баткен областынын өнүгүп өсүү боюнча да, өнүктүрүү боюнча дагы иш-чара аракеттерибиздин баарын көрүшүбүздөр керек да. Өрт болгондон кийин өрттүн артынан жакшы болот деп коет кыргыздар. Ошого даярданып, биз бул комиссиянын жумушун токтотпой, мындан ары дагы алып кете беришибиз керек да. Сиздердин ыкчам кыймылдаганыңыздардан канчалык эртерээк биз жардам бере алабыз, анан ушул жанагындай таланттуу бизнесмендерге, ишкерлерге жанагы тоок фермасындай болгон. Аларга дагы неординарный подход керек да. Жеке эле калыптануу эмес, мындан ары өнүгүп кете турганга дагы шарттардын баарын биз сиздер менен чогуу турмушка ашырышыбыз керек.